Булар эмнеге ыйлап жатышат деген сизде да суроо болса керек. Бул ата энеге болгон сүйүүнүн ые. Бул ата энебизге болгон ыраазычылыктын ые. Ата энем менин канатым аттуу медитацияны ушул кардарлар менен болгон жолугушууларда жасатып келем. Медитация учурунда ушунчалык өзүмдө ыйлап алам. Себеби биз ата энебизден башка биздин улук адамдарыбыз жок. Ата энебиз биздин бейишибиз. Бирок ошол эле учурда ата энеге бала ар дайым таарынып келет экен. Мынтпедиңер, антпедиңер, эмнеге ажыраштыңар, эмнеге эрте өтүп кеттиң, эмнеге чоң атама бердиң, эмнеге бул окууну окутпадың. Ушул сыяктуу түгөнгүс баланын ата энеге болгон дооматы түгөнбөй келет. Бирок канчалык доомат, канчалык таарыныч болгон сайын баланын жолу буулуп калат экен. Деги эле баланын ата энесине таарынганы бул закон ченемдүүлүкпү? Ушул суроого жооп издеп келем. Канчалаган кардарлар менен иштештим. 99% адамдар ата энесине болгон таарынычы менен жашап келет. Ал таарыныч албетте бул балалыктан калган таарыныч, балалык учурундагы таарынычтар. Бирок чоңойсок деле жүрөктө жашайт. Ошондон баланын жашоосунда канчалаган тоскоолдуктар жаралат экен. Иши жүрүшпөй, акча келбей, мамиле түзө албай. Ушуну кантип токтотсо болот? Өзүм да эне болдум. Менин да балдарымдын мага таарынганын көрүп отуруп, муну токтотууга мүмкүнбү деген суроо келет. Жеңил, кыялыбыздагы жашоону жашоо үчүн тек гана биз ата энебизди кандай болбосун толук кабыл алууга милдеттүүбүз. Алардан тек гана бата сурап, ыраазы болуп, ошондо биз өзгөчө сонун өмүр сүрөбүз. Келгиле анам эсе, ошол менен иштейлик.